Эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы. Студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгін Гана Республикасынын тышкы иштер министри Семюэль Аблакваны кабыл алды. Жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо маселеси, ошондой эле өз ара кызыкчылык туудурган багыттар боюнча тараптардын аракеттенүүлөрүн өнүктүрүү келечеги талкууланды. Мамлекет башчысы өлкөлөрдүн географиялык жактан алыс жайгашканына карабастан, Кыргызстан Гана менен эки жактуу жана көп тараптуу форматта кызматташтыкты тереңдетүүгө кызыктар экенин баса белгилеп өттү. Садыр Жапаров Африка өлкөлөрү менен өнүктөштүктү бекемдөө боюнча активдүү иштер жүрүп жатканына токтолду. Буга байланыштуу өткөн жылы Кыргызстандын Эфиопиядагы элчилиги ачылганын, жакынкы аралыкта Египетте да элчилик ачуу пландаштырылып жатканын кошумчалап өттү. Соңунда президент Садыр Жапаров менен Гананын тышкы иштер министри Семюэль Аблаква бул сапар өлкөлөрдүн ортосундагы достук жана ишкердик мамилелерди чыңдоодо жаңы барак ачаарына ишенимин билдиришти. Өлкөлөрүбүздүн географиялык алыс жайгашуусуна карабастан, биз Гана менен эки тараптуу жана көп тараптуу форматта кызматташууну бекемдөөгө кызыктарбыз. Ошондой эле Африка өлкөлөрү менен кызматташууну бекемдөө үчүн активдүү иштерди жүргүзүп келебиз. Өткөн жылы Эфиопияда биринчи элчилигибизди ачтык жана жакын арада Мисирде экинчи элчилигибиз ачылат. Мындан тышкары ушул жылдын февраль айында Кыргызстан Африка биримдигине байкоочу макамына ээ болдук. Биз Африка биримдигинин алкагында өзгөчө 2027 жылы Гананын төрагалык кылуусу учурунда тыгыз кызматташууга үмүттөнөбүз. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасы Ысык-Көл облусуна 2 күндүк иш сапары менен өткөн апта аяга келип, социалдык мекемелердин абалы жана жүрүп жаткан курулуш иштеринен кабар алган. Анын алкагында саламаттыкты сактоо, билим берүү мекемелери, ошондой эле туризм тармагындагы ири долбоорлор каралып чыкты. Жылына 26 миңге жакын бейтапты тейлеген Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасы 1968 жылы 550 орунга ылайыкталып курулган. Бүгүн имараттын эскилиги жетти. Ага карабай дубандын туш тарабынан келген жарандарга медициналык жардам көрсөтүлүп келет. Министрлер кабинетинин төрагасы мына ушул оорукананын абалы менен жеринен таанышып, реанимация жана хирургия бөлүмдөрүн көрүп чыкты. Бияка жаңы лапароскоп алып келдик. Буюрса, уже иштетебиз. Тур аппараттардын баары бар. Облус калкынын муктаждыгын чечүү максатында 2024 жылы 350 орунду көп профилдүү жаңы оорукананын курулушу башталган, бирок курулуш ыргагы жай жүрүп, ортодо такыр эле токтоп калган. Иш ушул жылдын январь айынан бери гана кайра жанданды. 8 блоктон турган бейтапкана 2027 жылы пайдаланууга берилет. Минкап башчысы бул медициналык мекеме облус эл үчүн маанилүүлүгүн белгилеп, курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу бүткөрүүнү тапшырды. Оборудование мен ориентировочный эсептеген болжолдуу сметасы да. Уже бүтөйүндө калып, экспертиза уже чыгайындап калып, проект бар. 27 жылы буюрса ноябрларда бүтөт деп ойлоп атабыз, ошондо киребиз. Биздин могу эски зданиядагы бардык бөлүмдөр бияка көчүрүлөт. Андан тышкары бизде глазной бөлүм, көз оорулардын бөлүмү Кашка сууда, ошол көз оорулар бөлүмү дагы ушул жака көчүрүлүп келет да. Бияктан баары көчүрүлгөндөн кийин дагы ал имарат тууралуу чечилет. Мүмкүн биякты ремонт кылып туруп, роддомду ушул жака көчүрүп келгенге салым кошобуз деп атат. Сапардын алкагында Минкап төрагасына Каракол шаарында эл аралык медициналык кластерди куруу долбоору тааныштырылды. Долбоор диагностиканын жана дарылоонун алдыңкы технологияларын өнүктүрүүгө, онкология жана кардиология боюнча адистештирилген борборлорду түзүүгө, дасыккан чет элдик адистерди тартууга, ошондой эле заманбап медициналык билим берүү, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо системасын түзүүгө багытталган. 150 миллион долларга 510 орунга ылайыкташкан ири мед борбор курулары айтылды. Муну менен Каракол медициналык туризмден алдыңкы аймактык борбору боло алат дешет демилгечилер. Андан ары министрлер кабинетинин башчысы өзгөчө кооптуу жана карантиндик инфекцияларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун чумага каршы бөлүмүнүн абалы менен таанышты. Мекеменин имараты 1894 жылы курулган. Лабораториялык базасы биологиялык коопсуздуктун заманбап талаптарына жооп бербейт. Адылбек Касмалиев тиешелүү түзүмдөргө жаңы имарат куруу жана бөлүмдүн материалдык техникалык базасын жаңыртууну тапшырды.
Ысык көл облустук соттук медициналык экспертиза бюросунун имараты да авариялык абалда. Мекеме 1897 курулган жайда жайгашкан. Бюронун абалы менен таанышкан соң Минкап төрагасы мекеменин инфраструктурасын модернизациялоо, жаңы имарат куруу жана керектүү жабдууларды сатып алуу боюнча тапшырма берди. Лаборатория бар. Азыр чечимдери менен Министрлер кабинетинин төрагасынын сапары Төп районунда уланды. Мында 2 гектардан ашык аянтта Төп райондук жалпы дарыгердик практика борбору орун алган. Аймактык оорукана 14 корпустан турат, бирок алардын 8 эскирип, пайдаланууга жараксыз деп табылган. Учурда эскилиги жеткен имараттын ордуна жаңысын куруу боюнча долбоор сунушталууда. 12 корпустун 8 корпусу уже ишке жараксыз. Үчөөндө мында азыр эч ким жок, бейтаптарда жок. Мунусунда администрация отуруп экен. Бизден дарыгерлерден 18 дарыгер жетишпейт. Эми дарыгерлердин жетишпегендиги эмнеден? Келгенде жаш дарыгерлер бияка турчу турак жайлары жогунан, анан больницада бир аз иштеп эле анан ошо бойдон кетип калып атышат. Эми буюрса ал маселелердин баары чечилмекчи болуп атат. Биздики өзүнчө 14-чү корпусубуз үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Ошол эки дарыгерлер тобу бул аймактык оорукананын ичине жылдырылып, ошо дарыгерлер тобу турган жер турак жайга 30 дарыгерге буюрса дайындалган атат. Бул Төп айылындагы номер 7 Кайкин атындагы мектеп өткөн жылы толук реконструкциядан өтүп жаңыланган. Окуучулар үчүн заманбап шарт түзүлгөн. Кайсы класс? Буга чейин ушу Төп айылында дагы бир бала бакчаны ишке берсек, Ынтымак айылында дагы 200 орунду жаңы мектепти ишке бердик. Коштөбү айылында 150 орунду мектеп ишке берилди. Фрунзе айылында 225 орунду мектеп салынып жатат. Каркыр айыл аймагына караштуу Көч айылында жаңы мектептин курулушу башталды. Чоң Таш айылында да башталды. Районубузда ушул 1-2 жылдын аягында ушу толук кандуу билим берүү мекемелеринин баардыгы ушу жаңыланып кала турган учурга жетип калдык. Адылбек Касмалиев мугалимдер жамааты менен жолугуп жатып, алардын айлык маяналары 1 апрелден тартып көтөрүлөрүн билдирди. Азыр буюрса 1 апрелден баштап айлык көбөйөт. Биринчи күнү чоң десант келет. Замминистр по цифровизация, окуу стандарты боюнча, начальник дошкола боюнча, окуу китеби боюнча айткыла да кемчиликтер. Биз оңдоп берели да. Анан кыргызча жакшы дей бербегиле. Бизге сын керек, улам жакшыртышыбыз керек. Сиздерге чоң рахмат. Адылбек Алешевич көчө тапшырма түштү. 700 миллион 13 миң сом кайра калган мугалимдерди ушул ноутбук менен камсыз кылуу үчүн бөлүнүп тезирээк постановление чыгарылган. 53 миңге жакын китеп фонду бар Мукай Элебаев атындагы китепкана жаңы имаратка муктаж. Эски имарат 1978 жылы курулган. Учурда ичи тар болуп, окурмандарга ыңгайсыздык жаратууда. Коворкинг центр, ичинде коворкинг центр болуп, ичинде кофейнясы да болуп, ичинде музей болуп, баары бир жерде. Минкап төрагасы бардык объекттер боюнча коюлган тапшырмаларды ыкчам, өз мөөнөтүндө жана эң башкысы сапатка маани берүү менен бүткөргүлө деп талап коюп кетти. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. 2 күндүк иш сапары менен келген министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Дуандагы Жетөгүз жана Ак Суу райондорунда да кыдырып чыкты. Ал аймактагы социалдык объекттердин жана бир катар унаа жолдорунун курулуштары менен кенен таанышты. Бул Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борбору. Оорукана 11 корпустан турат. Бирок саны эле болбосо учурда имараттын абалы өтө кейиштүү. Дээрлик 70 жылдан бери жаңырбаган бөлүмдөрдүн айрымдары таптакыр эле жараксыз болуп калган. Дубалдарынан жаракка кеткен имараттарда бейтаптар дагы деле дарыланууга аргасыз. Мына ушул жагдайды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жеринен көрүп чыкты. Ушул бөлүм жерде болсо палаталар болгон, бул жер здание ансатак берип бұл жерге технический заключение жасатып, бұл имараттың жердің барын жабылған. Бизге жаңы больница керек айланай. Бұл қанша жыл болды бұны салынғанына. Ошо аракет кылышсын, бизге жардам берсин, элибизге. Ошол биздин үмүтүбүз. Эми үмүтүбүз өйдө жактагы министрлерге айткыбыз келет.
аябай жардам керек бизге. Больницабызды оңдош керек. 2024 жылы 60 орунду аймактык оорукананын жаңы корпусу пайдаланууга берилип, анда хирургия, балдар, төрөт жана реанимация бөлүмдөрү жайгаштырылган. Бирок учурда медициналык мекеме жылына 5000 чукул бейтапты кабыл алып дарылап келет. Андыктан орун тартыштыгы күч. Мындан улам 130 орунду жаңы оорукананын долбоору сунушталууда. Министрлер кабинетинин башчысы тиешелүү мамлекеттик органдарга заманбап оорукананын имаратын жана медицина кызматкерлери үчүн жатакана куруу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Iş saparım boyunca bana düz bir şey. Hazır. Просто инстрой отырғызса да. Жарайды. Жиынтық бойынша біз протокол имарат 1954 жылдан баштап 1977 жыл аралыгында ар кандай шарттарда курулган. Ичинде ошол саман менен курулган да бар, кирпич менен курулган имараттар да бар. Бүгүн айтор бардыгы уже эскилиги жетти. Ошондуктан муну азыр жаңы түп тамырынан жаңы куруу мезгил талабы болуп турат. Төгүз районунда азыр 105 миңден ашуун эл бар. Бул жерде муктаждыгы өтө жогору десем болот. Жаңы проекттин долбоору иштелип чыкты. 4 этаждуу болуп, жалпы сметалык суммасы 542 миллион сомду түзөт. Республикалык бюджеттен каржылап бере турган болсо, эмки жылы жаңы больница курулат деген үмүтүбүз бар. Минкап башчысы Жетөгүз санаторийиндеги капиталдык оңдоо иштеринин жүрүшү менен да таанышты. Учурда бул объектте президенттин иш башкармалыгы тарабынан масштабтуу реконструкция иштери жигердүү жүрүүдө. Санаторийдин инфраструктурасын жаңыртуу жана өнүктүрүү менен ден соолугун чыңдоого жана эс алууга келгендер үчүн заманбап шарттар түзүлөт. Санаторий күз айлары менен жаңыланган шартта эшигин ачары күтүлүүдө. Адылбек Касмалиев курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу аяктоону камсыз кылууну тапшырды. Бұл мектептің жері мұрда эле ичи белет. Жери просайга кирип турган. Бул айыл деле просайга кирип турган. Айыл деле просайга территориясына кирип калган. Анан булар макулдашып келди. 13 гектар айыл. Айыл чыкты. Буларда жер талаш жок бар. 2024 жылы Жетөгүз санаторий профсоюздар бирикмесинен Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын карамагына өткөн. Ошондон бери Жетөгүз санаторийинде олуттуу өзгөрүүлөр болуп баштады. 2025 жылы Жетөгүз санаторийинде оңдоп түздөө жана жаңы имараттарды куруу иштери башталган. Анын жүрүшүндө Жетөгүз санаторийинин аймагында жаңы корпустар, жаңы дарылоочу кабинеттер жана ошондой эле жатаканалар, бирөңчө үйлөр куруу пландалууда. Азыр өзүңүздөр көргөндөй иштер активдүү жүрүп жатат. Айта кетчү нерсе, медициналык жабдыктар да толугу менен жаңыланды. Бүгүнкү күндө келип бизге түштү. Корпустары салынып бүтсө, аларды уже иштеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биринчи бөлүгү кызыл менен болгон жер 4 полосалуу болот. Велодорожка, тротуар, освещениясы менен бардык. Мына ушул Жетөгүз курортуна алып баруучу жолду оңдолот. Негизги трассадан эс алуу жайына чейинки 16 чакырым аралыктагы жолдун курулушу апрелде башталат. Жол Жетөгүз айылына чейин 4 тилкелүү, андан ары курортко чейин 2 тилкелүү болуп саналат. Долбоордо жарыктандыруу, тротуар жана электр кубаттагычтар да каралган. Адылбек Касмалиев долбоору менен таанышты. Андан ары да көк чайык деген бар. Көк чайыкка чейин дагы көпүрлөр бар. Минкап төрагасы Каракол Эңилчек автомобиль жолунан да кабар алды. Бул каттамдагы реконструкция иштери 105 километр аралыкты камтыйт. Жол оңдоо иштери 2025 жылдын декабрь айында башталган. Ушул жылдын декабрь айына бүткөрүү планы турат. 4 полосалуу деп белгиленген, ошо сиз тапшырма бергенсиз. Андан ары түп кеген жолуна кошулуу планы айтылган. Бул жерде болсо 12,5 чакырым, ал жерде ошо жолдун туурасы 12 метр, асфальттын туурасы 8 метр. Каракол Токтогул Жыргалаң автомобиль жолунда да ири көлөмдөгү оңдоо иштери жүрүп жатат. Жалпы 60 километрден ашык аралыкты реконструкциялоо каралган. Авастар берилген, иштер жүргүзүлүп каражат бөлүп карап атабыз. Жумушчу сапардын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасына узундугу 75 километр болгон Балыкчы Барскон Каракол автомобиль жолун жана узундугу 17 километрге жакын болгон Жетөгүз Кой Сары автомобиль жолун реконструкциялоо боюнча долбоорлор сунушталды. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча министрлер кабинетинин төрагасы тиешелүү мамлекеттик органдарга иш жүрүп жаткан объекттерде көзөмөлдүү аксатпоо жана сапатын талап кылуу боюнча тапшырмаларды берди. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Эки бөлүк менен карап атабыз.
Бүгін Қырғыз Республикасының ағарту министри Доғдургүл Кендирбаева Каракол шаардык Аксуу жана Түп райондук билим берүү кызматкерлери менен жолугушуу өткөрдү. Анда билим берүү тармагындагы актуалдуу маселелер, окуу процессиндеги жаңылануулар жана мугалимдерди түйшөлткөн көйгөйлөр талкууланып, суроо жооптор орун алды. Иш чарага кабарчыбыз Айзат Анарбекова да катышып келди. Жолугушууда агартуу министри мугалимдерге 12 жылдык билим берүү системасына өтүүнүн артыкчылыктары менен катар кыйынчылыктар тууралуу маалымат берди. Аны менен бирге санариптик платформалардын иштеши, билим берүү стандарттарынын аткарылышы талкууланды. Ал арада апрель айынан тартып мугалимдердин айлык акысынын 100%га жогорулашы көпчүлүккө кызыгуу жаратты. Өзгөчө маселе бул мугалимдердин айлык акысынын 100% жогорулашы боюнча суроолор болду. Көптөгөн эмне үчүн дегенде, чындыгында 100% көбөйдү. Кыргызстандагы бүтүндөй бардык иштеп жаткан, агартуу тармагында иштеп аткан бала бакча, ПТУлардыкы, методисттердики жана ошондой эле мугалимдердики. Бул жерде бир суроо болуп атат. Жанагы теңдештирүүчү коэффициенттери бар. Химия, биология, физика мугалимдери эмне үчүн алар 20% бизден жогору алат, а биз болсо аз алабыз деп география мугалимдери айтып жатат, биз темге киребиз деп. Аны биз түшүндүрдүк. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң жетишпеген мугалимдер орус, кыргыз тилиндеги табигый так сабактарын берген мугалимдер жетишпейт. Биз толугу менен расчеттордун баарын бердик. Президенттин өнүктүрүү фондунан ар бир агартуучу 15 000 сомдон кошулат. Ошол эле учурда топ мопторго дагы кошулат. Эгерде кенже техникалык тейлөө кызматтарында иштегендердин айлыктары 5 000, 7 000 деп келсе, азыр жогорулагандан кийин 18 000дин тегерегинде болот. Министр мугалимдердин ролу жана кесипкөйлүгү билим берүүнү өнүктүрүүнүн негизги күчү экендигин айтып, тармактагы өзгөрүүлөр тыгыз кызматташуу менен ишке ашаарын белгиледи. Катышуучулар тарабынан жаңы ачылган бала бакчалардын каржылоо маселеси, бизнести өнүктүрүүнү колдоо, мектептеги окуу китептеринин абалы боюнча суроолор берилди. Кызым окуйт 2 класстачы. Чынында 2 класстын математикасы аябагандай. Мисалы, мен бир эле эмени карап өтөйүн, симметриялык ок деп биз 7 класста геометриядан өтчүбүз. Ошону 2 класстын окуучуларына берип койгон. 7 класстын математикасы абдан жеңил. Математик методисттерди байланыштырат, эже өзү жооп берет. Окуу китебинде толтура бир өтө күчтүү команда иштейт. Ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү боюнча балдардын укугу дебей, укугун эле айта бербей милдетин белгизип алган ата-энелердин жоопкерчилигине өтсө, ато чындыгында эле азыр мугалимдердин статусу аябай түшүп калды. Даже балдарга оор сүйлөгөндөй тартуу эмес, түшүндүрүп айткандан да куруп калышты. Эптеп эле сабакты берип кетиргенге аракет кылып калышты. Ошон үчүн мугалимдердин статусун аябай түшүрүп эме кылып атат, ушул ата-энелердин жоопкерчилигин. Балдар укугу жөнүндө конвенцияда ар бир бала кыз же эркегине карап базалык укуктарга ээ деп турат. Ал сапаттуу билим алганга ээ, мамлекеттик бар. Ал дин соолугуна кам көргөнгө, аны эч ким уруп сабаганга, зордуктун 4 түрү бар. Ошо зомбулукту көрсөткөнгө эч кимдин акысы жок деп атат. Иш-чара аймактагы көйгөйлөрдү аныктоо жана чечүү жолдорун талкуулоо, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгууга багытталды. Бүгүнкү күндө биздин ошол Аксуу менен Каракол шаары бириккендигине байланыштуу биздин жалпы билим берүү мектептерибиздин саны жалпы 44. Анын ичинде жеке мектептерибиз да бар. Жеке мектептердин 5-өө. Ошону менен бирге биз жалпы билим берүү бул 49-ду түзүп атат. Жеке менен чогуу. Ал эми бала бакчалардын саны Аксуу Каракол бириккени 50 бала бакчабыз бар. Бүгүнкү күндө мынакей 12 жылдык мамлекетибиз, президентибиздин колдоосу менен 12 жылдык программа өзүнүн биринчи этабын баштаган. Ошол этаптын башталышында бүгүнкү азыркы метод, азыркы термин, азыркы жаңы моделдер менен мугалимдердин ишмердүүлүгү, мындай айтканда, ошолорго кандайдыр бир керектүү метод, ошол эле усулдук жардам болуу кандайдыр бир суроолор болсо, ошол жеринде мынакей биздин агартуу министрлигибиз келип, жеринде биздин мугалимдерибизге, тарбиячыларыбызга кенен форматта суроолоруна жооп берди.
Жолугушуунун жүрүшүндө агартуучулар министрге өздөрүнүн кызыктырган суроолорун берип, билим сапатын жогорулатуу, окуу шарттарын жакшыртуу, мугалимдердин социалдык абалы жана тармактагы реформалар боюнча пикирлерин билдиришти. Министр ар бир суроого жооп берип, көтөрүлгөн маселелер боюнча тиешелүү иштер жүрүп жаткандыгын белгиледи. Айзат Анарбекова, Баатыр Абиев, Ысык-Көл жаңылыктары. Кыргызстанда 2026 жылы экологиялык иш-чаралардын алкагында 9 миллионго жакын көчөт тигүү пландаштырылууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Алмаз Мусаев билдирди. Анын айтымында бул иштерди жүргүзүү жоопкерчилиги жергиликтүү бийлик органдарына жүктөлгөн. Көчөттөр тигилгенден кийин аларды сугаруу, күтүү жана санын көбөйтүү иштерин жергиликтүү бийлик камсыздашы керек. Ошондой эле 2025 жылы өлкө боюнча 6021 гектар аянтка 8 миллион 239 миң көчөт тигилгенин белгиледи. Бул иш-чаралар жашыл аянттарды көбөйтүү жана курчап турган чөйрөнүн абалын жакшыртуу боюнча экологиялык демилгелердин алкагында ишке ашырылган. Ысык-Көлдө салынган торлорго карата кезектеги рейдтик иш-чара өттү. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, рейдтин жүрүшүндө 400 метр мыйзамсыз салынган тор табылып чыгарылды. Мыйзамсыз балык уулоочу каражаттар көлдүн экосистемасына олуттуу зыян келтирип, балыктын азайышына алып келет. Мындай мыйзам бузууларды алдын алуу иштери үзгүлтүксүз улантылат деп айтылат мекеменин маалыматында. Мамлекеттик кызматтарды алуу үчүн жарандар көбүнчө ар түрдүү мекемелерге кайрылууга туура келет. Акыркы убакта кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү жана санариптештирүү багытында бир катар иштер жүргүзүлүп жатканы айтылганы менен айрым жерлерде кезек күтүү маселеси дагы деле кездешип келет. Бул жагдай облустун аймагында кандай болуп жатат? Кененирээк кийинки материалда. И окошко тоже мало. Ушуну бир айла тапса жакшы болмок. Биз биякта уже 100 мен урушуп атабыз уже. Чын эле аябай көп экен. 2 сааттан да өтүп бүткөндөр бар экен, саат 4-тө келгендер да бар экен эртең менен. Каракол шаарындагы мамлекеттик мекемелерде жарандардын агымы көбүнчө жуманын башында байкалат экен. Айталы тартуучу топ каладагы кадастр кызматына барганыбызда 20га жакын жаран кезек күтүп, айтымдарында тейлөө тез эле жүрүп, мурдагыдай деле сааттап күтүүгө аргасыз болгон учурлар жокко эседешет. 15 минут. Ушундай эле болду 20 мүнөттө. Батырга тейлеп атышат жөнсө. Жакшы эле. Минут 15 я сижу уже. Хорошо обслуживают быстро. Да, хорошо, нет претензий. Учурда облустун аймагында бир катар курулуштар ишке ашып жатканына байланыштуу аталган мекемеге жер мунапысы, кыймылсыз мүлккө байланышкан кызматтарды алуу үчүн келгендер көбөйүп жатканы белгиленди. Ал арада төлөм жүргүзүү да санариптештирилип, узун кезектин алдын алууга шарт түзүлүп жатыптыр. 3 кызматкер кабыл алат, бирөөсү болсо выдачада отурат. Кезек күтүү маселеси боюнча азыркы учурда кезек күтүү эми негизинен адамдардын көптүгүнө байланыштуу болуп атат. Бул жерде азыркы учурда мисалы Ала Тоо резорт, ГИКтин үйлөрү трансформация менен жер мунапысы менен келген документтер көптүгүнүн негизинде бизде кээ бирде кезек күтүү маселеси жаралып калып атат. Биз ошого аракет кылып атабыз, көп адамдарды кезек күттүрбөгөнгө. Ал эми транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борборунун Каракол бөлүмүндө кезек күткөндөр көп. Күн сайын мекемеге 300га жакын жаран кайрылат экен. Ушул тапта 14 кызматкер тейлеп жатыптыр. Мындагы жарандар кызматкерлердин санын дагы да арттырса, узун кезек болбойт эле дешет. Кезек көп эле болуп атат. Негизи көпкө күтүп калдык. 2 сааттан бери биякдабыз. Батпаттан кабыл албайлыбы? Окошкалар бир шашпайраак болот, азыраак болуп атат окшойт. Экзамен тапшырууга келгенбиз. Ошол кезексиз кирип атабыз. Убактысы менен киргизип, экзамендерди алып атышат да. Жакшы бай. 10-20га келгенбиз дагы эле күтүп атабыз. Онлайн. Көп, аябай көп. И окошко тоже мало. Ушуну бир айла тапса жакшы болмок. Биз биякта уже 100 мен урушуп атабыз уже. Ал эми мекеменин жетекчиси мындай кезек күткөндөрдүн көптүгүн жарандар кызматтарды офлайн алууну тандаган менен байланыштырат. Дегенибиз, айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу, транспорт каражаттарын кайра каттоо иштеринин баары түндүк тиркемеси аркылуу онлайн ишке ашып келет. Бирок жарандар онлайн кызматты пайдаланбай, же тиркемени туура эмес толтургандыктан да кошумча убакыт кетип жатат дейт. Көлүктөрдү алмаштыруу мөөнөтсүз берилген айдоочулук көлүктүн баарын алмаштыруу акциясы башталган. Азыркы учурда элдердин активдүү катышуусу менен
Бардык жарандарыбыз келип алмаштырып атат. Кезек күтүп калганын себеби баягы бизде деген санариптештирилбеген эмес, ал документтин баарын. Ошонун баарын санариптештирип, системага киргизип, биздин андан кийин алмаштырып атабыз. Түндүк тиркемеси аркылуу бизде деген алмаштыруу жана жоготуп алганды айдоочулук көлүктөрдү алмаштыруу функциясы иштеп атат. Бардык жарандарыбыз санариптештирилген айдоочулук көлүктөрдү онлайн түрдө алмаштырып атабыз. Анан көбүнүкү туура эмес түшүп калып атат. Фон ак фон болуш керек болчу, аркасы түз болуш керек болчу, жарык болуш керек болчу. Ошолорду требования айтылган эрежелерди бир аз көңүл бурбай түшүп калып атышат. Ошол себептен бир аз кезектер көбүрөөк болуп калат. Баягы бизге кайрылган жарандардын саны көбүрөөк болуп атат. А так ар бир жаран 10 мүнөттөн убагында алмашылып кетишет. Мен деле ошол сүрөткө туура эмес түшүп алып турмун. Ошол боюнча келгем. Кайра бияктан дагы совет сурайын деп. Анан бул жактарды жакшы түшүндүрүп беришти. Ошондой эле айрым учурда банк кызматын алууга келгендердин агымы да күчөйт. Кезек күткөндөргө ыңгайлуу болуш үчүн электрондук кезек системасы да ишке ашып келет. Мында кардарлардын саны эң көп дегенде 250дөн ашат экен. Тез эле телес абдан жакшы телегендердин баары тең. Ушу угума деп атайын чогултуп эле депозитке. Телегендер абдан жакшы кайсы жак менен кызмат кылабыз постоянно. Дүйшөмбү күнү анан жума күнү кардарларыбыз бир аз көбүрөөк болот. Себеп дегенде дем алыштан кийин кишилер келишет бизге теленгени. Жума күнү дагы дем алыш күндөрүнүн астында көбүрөөк келет го деп ойлойм. Анан негизи бизге кишилер келгени кардарларыбыз мындай бир саат менен болот да негизи. Орто болжол менен алганда саат 9:30-10 башталат. Түшкү тынууга жакын киши көбөйөт. Бирок биздики түшкү тыныгуу жок. Бизде бир специалист, операционист специалист иштейт. Мамлекеттик мекемелерде жарандарга болгон жылуу мамиле, сапаттуу тейлөө көрсөтүү маанилүү. Ал арада кагаз иштерин азайтып, заман талабындагыдай санариптештирүү ыкмасына өтүү да бир топ убаракерчиликти азайтат. Айнура Достукбекова, Нурдин Урманбетов, Ысык Көл жаңылыктары. 15 март аталар күнү. Бул күн үй бүлөнүн тиреги болгон аталарга урмат көрсөтүп, алардын эмгегин, акылмандыгын даңазалаган өзгөчө дата. Ысык-Көл облусунда бул майрам Балыкчы шаарында жана Ысык-Көл райондорунда салтанаттуу белгиленип, кадырлуу аталарга сый урмат көрсөтүлдү. Теманы кабарчыбыз Нуржан Дөткулова тааныштырат. 15 мартта аталар күнү Балыкчы шаарында жана Ысык-Көл районунда кеңири белгиленди. Бул күн үй бүлөнүн тиреги болгон аталарга урмат көрсөтүп, алардын коомдогу ордун дагы бир ирет баса белгилеген майрам катары өттү. Ысык-Көл районундагы кадырлуу аталар Чолпон ата шаардык маданият үйүндө атайын уюштурулган иш-чарага чакырылып, аларга сый урмат көрсөтүлдү. Майрамдык кечеде аксакал аталар өздөрүнүн турмуштук тажрыйбалары менен бөлүшүп, жаштарга акыл насааттарын айтып, накыл кептерин арнашты. Рахмат моментип аталар күнгө бизди чогултуп, айыл өкмөтүнөн ошондой эле райондун чоңдору кылып ушул аталар күнүн белгилеп атат. Ушинтип чогулткандар бул аталар үйүнө баардык балдарыбыз да чоңоюп, кийин да алар ата болот. Ошо аталардын күнүн дайыма жакшылык менен дозокта жакшы болсун. Ошондой эле Кыргызстаныбыз да жалпы аман эсен болуп, жакшы ден соолукта болуп жүрсүн. Карылардын ден соолугу чың болушун каалайм. Бакыт таалай ынтымак рызык керек ар бир үй бүлөгө. Кечеге келген меймандар аталардын акылман сөздөрүн угуп, жылуу маанайдагы майрамдык атмосферага күбө болушту. Кадырлуу аталарга баалуу белектер тапшырылып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү алардын үй бүлө жана коом үчүн кылган эмгегин жогору баалап, куттуктоолорун жолдошту. Ушул районубуздагы аталарды жыйнап, алар менен кеп кеңешин алып, алардын ушул бүгүнкү аталар күнүнө карата коомдогу ордун, үй бүлөдөгү балдар тарбиялоодогу ордун, бүгүнкү ушул күндөгү коомубуздагы баардык өспүрүмдөргө салып аткан алардын салымын баардыгын белгилеп, куттуктап, майрамдык маанай тарткыладык, кичинекей белек бердик. Ушул аталар менен бир эле майрамда эмес, башка мезгилде дагы жолугуп, сүйлөшүп туруу боюнча дагы кеңештер жүргүздүк. Майрамдык иш-чара маданий программа менен коштолуп, маданият кызматкерлери жана шайыр апалар тарабынан концерттик номерлер тартууланды. Өргүүлөр жаңырып, көрүүчүлөргө көтөрүңкү маанай тартуулады.
Аталар күнү балыкчы шаардык маданият үйүндө да өзгөчө белгиленди. Бул жерде адаттан тышкары форматтагы майрамдык программа уюштурулуп, шайыр жеңелердин коштоосунда куттуктоо концерттик кечеси өттү. Аталар күнүн 24-жылы урматтуу ажообуз Кадыр Нуркожоевичтин демилгеси менен көтөрүлүп, жогорку кеңешке барып, жогорку кеңештен бүгүнкү күндү белгилөөгө кол коюлган. Ошонун негизинде ушу күнгө балыкчы шаарынын аталар күнүнө келип майрамдап атабыз. Концерт болду, мэриядагы кишилер келди, балыкчы шаарындагы кардыктуу аксакалдар келди, аталар келди. Ошолордун баарын дагы бир жолу майрам менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Аталарга арналган ырлар, тамашалуу көрүнүштөр жана жылуу сөздөр майрамдын көркүн ачып, келген конокторго жагымдуу таасир калтырды. Ата бул үйдүн тиреги, ата бул балдардын устаты, ата бул коомдо болгон, коомдун жана мамлекеттин өнүгүү өсүшүнө кошкон салымы зор. Ошондой эле урматтуу аталар, сиздерге кааларым ден соолук, узун өмүр, бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, үйдүн көркү болуп, балдардын тиреги болуп жана тирөөчү болуп жүрө бериңиздер. Ата асказоо эне боорундагы тирек дегендей, аталар үй бүлөнүн таянычы, тарбиянын башаты болуп келет. Ошондуктан коомдо аталарга болгон урмат-сыйды арттыруу ар бир муундун милдети. Бул күн дагы бир ирет аталардын орду өзгөчө экенин эске салып, алардын ар дайым үй бүлөсүнө да, коомго да бекем зоо болуп жүрүүсүнө тилектер айтылды. Нуржан Дөөткулова, Сталбек Саманчиев, Айбек Жумашев, Мадина Бакирова, Ысык көл маалыматтык программасына. Жаздын келиши менен өлкө аймагында жалпы ишембилик өткөрүлдү. Облустар, район шаарлардын мекеме ишканалардын кызматкерлери бул тазалык акцияга жапырт катышты. Ал эми Ысык көл облусунда ишембилик кандай өттү? Дал ушул суроолорго жооп бериш үчүн биз менен түз байланышта кабарчыбыз Жазгүл Сатаева болмокчу. Жазгүл айым, саламатсызбы? Айтсаңыз, жерлерде өтүп жаткан тазалык акциясы Ысык көл дубанында кандай өттү негизи? Рахмат Медер. Ооба, өткөн аптанын ишемби күндөрү Кыргызстан боюнча жалпы ишембилик өткөрүлдү. Ысык көл облусундагы район шаарлардын мекеме ишканаларынын кызматкерлери бул акцияга жапырт катышып беришти. Негизинен тазалык иш-чаралары Ысык көлдө көл жээгин таштандылардан тазалоо, пластикалык калдыктардын көлөмдөрүн кыскартуу, келген конокторду таза аймак менен тосуу алууга үндөөгө багытталат. Ошондой эле шаар, район аймагындагы көчөлөр, эс алуу жайлары тазаланды. Бүгүндө көл жээктерде жана жол жээктерде субботник иштери жүрүп жатат. Күнчыгыш айыл аймагындагы бүт мамлекеттик кызматкерлер бүгүнкү күндө субботникке чыгып тазалоо иштери жүрүп жатат. Көлдүн жээгинде жана жолдун жээгинде былтыркыга айырмалануу быйыл мусорлор аз экен. Муну менен ушу элге да кичине түшүнүккө кирип калганы маалым болду. Тоң райондогу бардык мекеме ишканаларынын кызматкерлери, райондун жарандары ошол аймактын тазалыгын карап, ошол көлүбүздүн аймагы таза болсун деген максатта ишембиликке чыктык. Ишембилик жакшы башталды буюрса. Жылдагыга салыштырмалуу быйыл таштандылар аз, элдин аң сезимине кичине өсүп, ошо таштандыларды азыраак таштай башташты деген ойдомун. Жылдагыга караганда тазараак, буюрса 3 айлыктын алкагында дагы районубуздун аймагында бардык таштандыларды тазалап, таза коомдо жашаганга аракет кылабыз буюрса. Айтсаңыз, жаз эрте келген райондордун бири катары эсептелген Тоң районунда бул тазалык акциясы тууралуу маалыматыңыз барбы, айта кетсеңиз? Тоң районда алгачкы жалпы райондук ишембилик масштабтуу өткөрүлдү. Тазалык иш-чарасына бардык мекеме ишканаларынын кызматкерлери катышып, алар жол жээгин жана көлдүн жээгин иретке келтиришти. Эми таза жээк экологиялык акциялары аймакта жума сайын өткөрүлөт. Мындай демилгелер жээктерди тазалоо менен калк арасында экологиялык маданиятты калыптандырууга дагы өбөлгө болот. Бул ишембиликтин уюштуруу максаты айлана районубуздун аймагын
göl жээктерин, жол жээктерин тазалоо максатынын биринчи максаты, андан экинчи районубуздун тазалыгына өзгөчө көзөмөл кылуу. Бүгүн ушул мекеме ишкерлери менен бирге эле күн чыгыш айыл өкмөтү өзүнүн карамагындагы мектеп балабачалары менен аларда бөлүштүрүлгөн көл жээктерине, жол жээктерине чыгарылды. Мендеги маалыматтар ушулар. Чоң рахмат Кесиптеш, маалыматыңыз үчүн. Эскерте кетсем, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Жазгүл Сатаева болду. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Түп районунда Санарип академиясы тарабынан мугалимдер арасында спорттук мелдеш уюштурулду. Иш-чаранын максаты билим берүү кызматкерлери арасында сергек жашоо образын жайылтуу, ынтымакты бекемдөө жана спортко болгон кызыгууну арттыруу болуп саналат. 15 команда күч сынашкан мелдеште биринчи орунду багындырган командага Алматы шаарына жолдомо ыйгарылды. Санарип академиясы тарабынан уюштурулган спорттук мелдешке Түп районундагы орто мектептен келген 15 команда күч сынашты. Мелдештин жүрүшүндө командалык дух, шамнагайлык жана жеңишке болгон умтулуу өзгөчө байкалды. Мугалимдер спортто да активдүү экендигин далилдеп, көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулашты. Бүгүнкү иш-чара Түп жергесинде мугалимдердин ден соолугун чыңдоо максатында Санарип академиясы тарабынан уюштурулган Асылбек Мадалиев Асылбек Алтымышевичтин демилгеси менен мыкты деңгээлде уюштурулуп жатат. Мугалимдердин абдан көңүлдөрү ток, мугалимдер абдан шаттуу, ушундай жакшы толкундануу менен ойноп жатышат, эмоция менен. Уюштуруучулардын айтымында мындай спорттук иш-чаралар мугалимдердин ден соолугун чыңдоо менен катар алардын ортосундагы достук мамилени дагы бекемдейт. Эки мектепте өткөрүлүп жатат. Карымшаков анан Кайкин мектебинде. Азыр буюрса жеңүүчүлөр аныкталып, финалдык беттештерге аз калган учур. Возрасы көргөзүлгөн жок, мугалимдер арасы 3 агай, 3 эжейден турган команда түзүлсүн депчи. Катышуучулар Санарип академиясына ыраазычылык билдирип, мелдештер алдыда уланса деген тилектерин билдиришти. Организаторлорго терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз Кайкин мектебинин атынан, жана ошондой эле Ысыкөл координатору Эленора эже менен Жаркынбек агайга терең ыраазычылык. Бул биздин ден соолугубузга абдан пайдалуу оюн болуп жатат. Кызыккан мугалимдер абдан көп волейбол оюнуна. Бүгүнкү оюндун оюнчуларына чоң рахмат. Тиги агайга да чоң рахмат, Элнура Оторбаева, Элнура эжеге да чоң рахмат ушинтип бизге оюн уюштуруп берип атканына. Соңунда жеңүүчүлөр аныкталып, биринчи орунду багындырган командага Алматы шаарына эс алууга жолдомо тапшырылды. Аны менен катар оюндун активдүү катышуучулары атайын диплом, кубок жана кызыктыруучу белектер менен сыйланышты. Айзат Анарбекова, Нурден Орманбетов, Ысыкөл жаңылыктары. Ушуну менен күн ичинде топтолгон жаңылыктар түрмөгү соңуна келди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.